Камчыбек Ташиевке суранч. Кудай кааласа биз далилдедик деп ойлойм. Спорт экен, бирде утулуу, бирде жеңилүү болот. Мектеп лигасы республикалык турниринин футбол боюнча финалдык беттеш өттү. Анда Жалал Абад облусунан номер 35 Жумабек Чаргынов мектебинин окуучулары жана Ош облусунан номер 4 Киров мектебинин командасы финалга чыкты. Оюн Көкжаңгак шаарындагы Борбордук стадиондо өттү. Оюндун биринчи бөлүгүндө Оштун командасы алдыга чыгып, эсеп 2-1 болду. Бүйүр кызыткан беттешке окуучулардын ата-энелери дагы күйөрмандык кылышты. Оюн мыкты деңгээлде өтүп атат. Азыр Жалал Абад менен Ош шаары финалга чыгышты. Ошо биз Ош шаарын колдоп келгенбиз. Оюн мыкты деңгээлде болуп, күчтүүсү жеңсин. Кайсыл Жалал Абадбы, Ошпу, разницасы жок. Күчтүүсү жеңсе болду. Азыр аябай мыкты оюн көрсөтүп атышат. Мынакей 1 жылдан бери даярданып атышат. Кышы жайы дебей аябай абдан жакшы, мыкты даярданышты балдар. Суукка карабай, бизде өзү негизи аябай суук болот. Спорт зал жок. Ош, Чүй, Баткендерге караганда алар эми жакшы да эмелери. Ага карабай биздики жакшы ойноп атышат, мыкты ойноп атышат. Балдарыбыздын ар бир кадамын ийгиликке деп багыштап, Кудай кааласа ушул жерде топ тепкенде, биз өзүбүз кошо тепкендей болуп, аябай катуу дем күч менен ушул жерде отурабыз. Балдарыбызда ийгилик, балдарыбызды колдоп, алыс дебей, атайын келип калдык. Жакшы буюрса, жылдан жылга өрөөн өсүп баратат Кыргызстанда футбол, Кудай буюрса. Ушундай деңгээлде кете бере турган болсок, дүйнөлүк аренага чыгабыз, Кудай буюрса. Оюн боюнча пикир жакшы. Бүгүнкү оюндар 3-4 ойногондо дагы серия пенальтиге чейин жетти. Финалда дагы Ош менен Жалал Абад пенальтиге жетип, күйөрмандардын эмесине толуп атабыз да. Удовольствие ыраазы болчу оюнга. Жакшы, аябай жакшы оюн буюрса. Оюндун экинчи бөлүгүндө Жалал Абад командасы эсепти теңдеди. Мындан улам оюн эрежесине ылайык пенальти менен жеңүүчү аныкталды. Ошентип Оштун номер 4 Киров мектебинин командасы футбол боюнча мектеп лигасынын чемпиону болду. Биз үчүн эң күчтүү сопернигибиз десем, каршылашуу десем туура болот. Ушу Жалал Абад областы болду деп ойлойм. Өтө кыйынчылык болду. Себеби эки команда тең өтө күчтүү экен. Абдан кыйынчылыкка турду. Эми аягында сөзсүз түрдө бирөө жеңиш керек экен. Кудай насип кылып, биз жеңишке жеттик десем болот. Кудай кааласа, мына 4-чү жолку школьный лигасына катышып келебиз. Кудай кааласа, биринчи басканда чемпион болгонбуз. Быйыл да Кудай кааласа чемпион болдук. Кудай кааласа биз далилдедик деп ойлойм. Спорт экен, бирде утулуу, бирде жеңилүү болот. Бирок ушул жерге келиштин өзү бизге чоң ийгилик. Себеп дегенде биз кичинекей бир тоонун коюнундагы айылдан чыкканбыз. Бизде мектепте 500дөй окуучу окуйт. Жалпы райондо 42 район бар. Областта 80 мектеп катталып, ошонун ичинде биз республикалык деңгээлде катыштык. Азыр биз эми баягы Ош менен Бишкекке салыштырып болбойт да биздин команданы. Себеп дегенде Ош шаарында жалаң мектептин жанындагы клуб бар, клубтарда ойногон жигиттерди алып келди. Мен ыраазымын балдардын оюнуна. Себеп дегенде ушу клубка татыктуу балдар менен менин балдарым атаандаштыкты толук жаратты. Даярдык катуу болду бизде. Ар күндөр тренировка кылып, балдардын чарчап. Ошон бүгүн көрдүңүздөр да. Кудай Алла таалам ушуну бериптир бизге. Бүт командалар күчтүү экен, ойноп аткан соперниктер бүттүү даярданган катуу экен. Биз деле жакшы ойнодук, Ош деле жакшы ойноду, көрөт. Жакшы эле оюн болду, достойный эле. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунун атынан Токтогул районунун Элмирбек Иманалиев айыл аймагынан келген команда ат салышты. Окуучулар УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, өздөрү жашаган аймакка шарттары бар заманбап оюн талаасын салып берүүнү суранды. Жалал Абад областынын Токтогул районуна караштуу Элмирбек Иманалиев айылында жашайбыз. Тоонун түбүндө биз ушу республикага деп көздөп, кар жайбы, жамгыр жайбы иши кышында да карга карабай да тренировка кылдык. Мынакей азыр ошонун акыбетін көрүп, өзүбүздүн эмгегибиздин үзүрүн алып отурабыз. Өзүбүздүн дагы Элмирбек Иманалиев айылында да поля жок. Мен ушул учурдан пайдаланып Камчыбек Ташиев
Тренировка суранычым бар эле ушу. Элмирбек Иманалиев айылына бир стадион куруп берсе, биз да ошол жакта тренировка кылып, биз ушундай балдардай болуп, отбор болот да, мисалы, жыл сайын ар кайсы клубтарга. Биз да ошондой отборлорго баргыбыз келет, мисалы. Биз айылда жашап калган үчүн билбейм, же чакырбай коюшабы, биз андай отборлорго бара албайбыз да. Мисалы, бизде деле таланттуу балдар көп. Балдар арасында экинчи орунду багыткан Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун номер 35-чи Чарганов атындагы орто мектебинин командасы чакырылмакчы жана 600 000 сом ойнолмакчы. Жалал-Абад командасы! Балдар командалар арасында озуп чыккан республикалык деңгээлдеги мектеп лигасынан 1-чи орун алган Ош шаарынын номер 4-чү Киров атындагы мектеп гимназиясынын командасы чакырылмакчы жана ошондой эле 800 000 сом байге ыйгарылмакчы. Эске сала кетсек, Жалал-Абад шаарында башталган мектеп лигасына өлкө аймактарынан келген 300дөн ашуун окуучу катышып, спорттун футбол, баскетбол жана волейбол түрлөрү боюнча күч сынашты. Оюндардын жалпы байге фонду 8 500 000 сомду түзөт. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, регион.